күмүш менен жада калса алтын бар. Желбиреген кыргыз желегине бийик жарашат. Спортчуларды ошондуктан колдогула жакшылап. Дайым кыргыз улут өзү бийик койгон намысын. Кыргызында күрөш чыккан балбалдардын алышы. Биз элимдин үмүтүбүз баштаган соң таштаба. Муну эреже түрүндө бек ичиңе сактап ал. Угуп жаткан бул ырымды спортчуларга арнагам. Жигиттерге кыргызымдын намысын бек сактаган. Чеберине спорт түрүнүн ары көздөй жогору. Дагы бийиктерге жетип ийгиликте бололу. Ошондуктан өжөрүңдү элиң үчүн аяба. Биз силерге ишенерибизди билип алгыла. Талыкпагандар күнүгө өсүп келе жаткандар. Тың жигиттер бар болгула барыңар. Күнү түнү спортчу бала тер агыза машыккан. Күнү түнү эр азамат. Элим биринчиден биз ушу Москва шаарында турабыз, эмгектенип келатабыз. Иштеп, ошол менен спорт менен машыгып, балдар даярдап алып чыгышка аракет кылып атабыз. Бүгүнкү беттешке биздин гран-при бойго Абдырасул уулу Нурсултан 57 килограммда беттешет. Аракет кылып атабыз, даярданып атабыз дегендей. Биздин клуб бойцовский клуб Бүркүттү ачкан башында. Жакында эле Батырды өзгөртүп, кыргыз эли Батыр келгенбиз. Ошол себептен Батыр деп эле коюп койдук. Эми Аллах буйрса, уже бул биринчи боюбуз эмес, кече 29-нда эле, Наркайдын 29-нда Ивановага барып, биздин бир балабыз утуп келди. Жаңы эле могу жерде жүргөн. Рамазан Абутов деген главный бойдо урушуп, Батырды таанып келди. Эми Аллах буйрса, дальше дагы көптөгөн бойлорго өткөрөбүз. 4-5 жыл болду магачы. Мурда өзүм машыгып эле жүргөм. Анан өзүм, эми чынын айтсам, өзүмдүн чисто хоббим да булчу. Ар бир адамдын өзүнүн бир хоббиси болот го, негизи. Кызыккан жумушуна мен Аллахка миң шүкүр өзүмдүн мындай кызыккан жумушума менен алектенем да. Бүгүнкү күндө колуңузда канча бала тарбия кыласыз? Азыр данный момент акыркы 50 бала бар да. Кыйынчылыктар өтө көп, кыйынчылыктар bizde. Анын баарын айта бербейбиз, бирок негизи биринчиден бизде спонсор жок. Лично мен өзүм основатель, өзүм тренер, өзүм иним бар 90 жылкы, ал жардам берет мага, Жайлообек деп. Бирок анын өзүнүн жумушу бар, тиричилиги бар дегендей. Алектенебиз, грузчик болуп, балдарды жөнөтөм, мобильный грузчиктерге, орустар менен иштейм мен өзүмчө. Ошолорду жөнөтүп, ошолорду алып барып иштетип, акчасын алып берип, посредник эмес, просто кандай десем, бизге бонус чыгарып берет да, орустарчы. Ошондой жумуш кылабыз. Бирөөсү Айкөл Манастан, бирөөсү Жаш күчтөн, бирөөсү Эмир Fight деген, Эмир деген залдан Жыргал байке урушат. 4-үнчүсү биздин балабыз, ошо Батыр Имама деп өзүнүн клубтан урушат. Бизге бир 3-4 жыл эле болду. Бирок ушул 3-4 жылдын ичинде жакшы результаттар көрсөтүп атат менин балдарымчы. Аллага шүгүр. Анан калган залдар мен, конечно, 40 канчадагы зал бар Москванын өзүндөчү, бүт кыргыздар. Залдар ачылып атат, ачылсын, өтө жакшы. Кыргызстан желегин желбиретип атышат баарычы. Бул өтө жакшы неме да. Анан бири-бирибиз менен аябай жакшыбыз. Көргөн жерде жүгүрүп келип учурашып тренерлерчи. Биздин WhatsApp'та группабыздан бар тренерлерчи. Бүт баарыбыз ошол жактан сүйлөшүп, кыргыздар биримдиктебиз го, кайсы жерде болсо да. Спорт менен машыкла, спорт өтө жакшы нерсе. Чемпион болбосоңар дагы ден соолукка пайда бул нерсечи. Şu keçe boy boldu, главный boy город Ивановода. İnşallah uttuk. Şu Ивановода, şu barıp utup, boydan keyin utup çıksak, bizde жердештер бар eкен. Kütüsüz жерден тосуп алды, жакшы эме кылып, мейман кылып. Анан бир байке бар eкен, ноокаттан болот экен, кичине финансы жактан колдоду, кичине эме кылып. Рахмат чоң, колдоп келет. Кыргызстандыктар рахмат, бирок кыйкырып турса деле кыйра күч кубат болот да, келет, көрүп, неме кылып колдогон келет. Профессионал бойго катыштым. 3 жол уттум иншалла. Дальше кетебиз иншалла. Бул спорттун аркасынан Москвада 1,5 жыл болуп калды. Москвага ошо иштейм деп эле келгем. Иштейм деп келип, кичине залга кетип жүрдүм, залдан уже бойго чыга баштадым. Экөөнү алып кетиш кыйын. Москвада иш, тренировка өтө кыйын. Профессионал бойго 4 жол, 5 жол чыктым, 5 жол тең уттум. 1 жол нече болду. Gel boğruna alayım seni mana satamdın arbağı oldosun Tike kara biyik götür başın jerge konbosun Tırış bari öz kolunda o tüygönde jalınday Eski alıp hiç unutma güç adasın tanıbay Günü tünü sportçu valla ter ağıza maşıkan Günü tünü er azamat aldı gözde aşıkan Çıkan jigit çapayan bağalga jigit aldığa Tur ordungan kıran jigit kıllar eşin aldıda Günü tünü sportçu valla ter ağıza maşıkan Günü tünü er azamat aldı gözde aşıkan Çıkan jigit çapayan bağalga jigit aldığa Tur ordungan kıran jigit kıllar eşin aldıda Özgölürdün jengip bөгөлөтүп кыргыз желегин терең урматтаган эли бала
баалап келет эмгегин. Ушунуңдан жазбай эми өркүндөй бер, өсө бер. Сени көрүп үлгү алган жигиттер эргүү бер. Его достижение 4 победы.
Победителем становится и проходит дальше. И будет сегодня драться в финальном поединке за пояс чемпиона FFC Fighting Championship в наилегчайшем весе Мули Джони. Итак, Мули, пожалуйста, возьмите сюда. Ты не являешься сегодня оппонентом, у тебя всегда оппонент до этого успел уже добраться, поэтому, пожалуйста, пару слов, насколько ты готов, насколько ты оцениваешь своего оппонента и подверсию всех своих болельщиков. Пожалуйста. Салам алейкум, приветствую всех. Прежде всего хочу поблагодарить тех, кто приехали меня поддерживать, как до боя, так и во время боя. Спасибо вам большое. И спасибо организаторам за то, что дали возможность лице Вадима Викторовича. Спасибо всем. Итак, господа профессиональные бойцов третьего боя сегодняшнего турнира. Итак, встречайте. Слева от меня находится боец, которому 26 лет, его рост 169 сантиметров. Сегодня у него профессиональный дебют, двукратный чемпион Азии по ушу суда, чемпион Ирана и по кикбоксингу. Встречайте, из Ирана Али Бахтиаби. Также его оппонент справа от меня находится боец, которому 22 года, его рост 176 сантиметров. Один бой, одна победа, победитель любительских турниров ОМВ, победитель WF83, WF Pro Fight 35. Встречайте, из Кыргызстана, Нуртуле Талалы. Колени голову работают только стойки. Внимание, слушайте команды, пожалуйста. Увага.
И, наконец, я готов объявить удушающим приемом во втором раунде, в 3 минуте 50 секунде, одержал победу Али Бахмедзадов. Ушу 2010-дон бери ушу Москвадамын. Мамам биякта эле ушул жака чакырды. Москвага келди. Москвага келип ошо ишке орношуп ошо иштеп жүрүп эле кийин Москвада күрөшкө кызыгып күрөшкө барып жүрдүм. 2014 биринчи жолу рингке чыгып көрдүм. Биринчи жолу чыгып утулдум. Бир жыл ушу Агайдын Айбек Мусаевдин колунда тренировка кылып, кийин экинчи бойго чыгып утуп, ошо менен Казакстан, Өзбекстан, Калининград, ушундай Москва эмелерде урушуп жүрөбүз. Ушу тренировкадан сырткары иштейм. Чын айтсам, өтө кыйын. Эртең менен 9-дан кечки 9-га чейин иштен суранып чыгып эле ошо залга кетем. Бул спорт, анан иштен тура семьям да бар, 2 кызым бар. Ошо полный нерсени чогуу бир алып кеткенге аракет кылып жеткизип жүрөбүз. Кыргызстанда эмеге боевой самбого эле чыгат элем. Спорттун өзү 4-класстан бери күрөштө Насурлан колунда кылат элем, ошо Руслан Мажинов ошолор менен чогуу кылат элекпиз Кыргызстанда. Ошондой ой менен эле келгем иштегени. Эмеде Москва чоң шаар, көп адамдар болот экен, бирөө спортсмен, бирөө тигиндей. Ошентип эле таанышып эле балдар айтып калды, жүр залга бар, биз менен тренировкага анча шыгың бар экен деп күрөшкө барат элем. Эми ийгиликтерим көп. Казакстан организациясында уруштум, JFC деген, ал жерде уттум. Чемпионат Москва, Россия, ушуларды эле утуп эметип жүрөбүз. Fight Night'та уруштум. Ушул жерде урушкам. Бүгүнкү ушу ровно 2 жыл болду. Мына эми жакында ошо битва чемпионовдон мушташкам, тоже 70 килограммда. Эми мына Fighting Championship'та да бир жолу күч сынап көрөбүз. Сопернигим жаш бала, 20 жаштагы, непобежденный азербайджанец Фуат Гусейнов деген. Чемпиондор чоңой берсин, өсө берсин. Сага ушу Хажерде болбосагам кыргыз экенибизди билгизип жүрө берели.
Сергей Васильевич, вы награждаете и награждаете победителя 4-го боя сегодняшнего турнира. И им становится единогласным решением судей Фула Гузаева. Итак, друзья, встречаем красный угол октагона его оппонента, боец из Таджикистана. Далее в красный угол октагона представляю бойца, представляющего сразу две стороны. Кыргызстан, Россия. Встречайте. Чомона Чигабек. Итак, дамы и господа, сегодняшний 7-й бой обещает быть очень зрелищным, потому что он пройдет в тяжелой весовой категории. И слева от меня находится боец, которому 26 лет, его вес 104 килограмма, рост 191 сантиметр. Представляет Россию, его профессиональный рекорд 4 победы, 2 поражения, 1 ничья, кандидат мастера спорта по боевому самбо. Встречайте, из России, Иван Аркадьевич!
Спасибо всем организаторам, президенту, вице-президенту, матчмейкеру Були. Всем спасибо. Ассаламу алейкум, друзья. Поздравляем, господа, поздравляем. Спасибо. Спортто машыққаныма көп эле болуп калды. Именно уруш боюнча уже 5-6 жыл болуп калды. Жана ушундай эле сопернигим боюнча айтсам, сопернигим бойлорун карабай, мен эч качан соперниктердин бойлорун карай бербейм, көрө бербейм дагы. Анан буга чейин кандай даярлансам, ошондой даярландым. Особенно ошо кандай соперник болбосун, баягындай серьезный кабыл алам да. Кандай слабый, күчтүү, анысына карабай серьезный кабыл алам. Мунусун да ушундай кабыл алдым. Жетишкендер боюнча айтсам, бул уже 9-беттешим болду. 8 беттеште утукка чыккам 8 жолу. Бир жолу жеңил ызасын тартып алгам. Эми ал өзүмдүн катам үчүн. Алдыда жаштарга айтарым, жаштар дайыма мээнет кылыш керек. Мен мына 36 жаштамын, 4 баланын атасымын. Бирок сөзсүз баары бир мээнет кылам. Жумуштан кийин, жумушка чейин мээнет кылам. Ушу мээнеттин аркасынан сөзсүз ийгилик келет да. Ушу ийгиликтер мээнеттин аркасынан келет. Мээнет кылыш керек. Эч качан сачкабат этпеш керек, мээнет кылыш керек. Мен Москвага 2000-жылы келгем. Жаш болчум, 19 жаштамын. Иштегени келгем. Анан кийин уже бу жерде үйлөнүп балалуу чакал болгондон уже жашап калдым. Азыр ушул жерде жашап, ушул жерде үйүбүз бала чакабыз бардык ушул жерде. 4 кызым бар. Бул уруш эркек балдардын вити, аял кишилерге айтмак эмесмин муну. Бул аял кишилерге эмес, бирок обязательно өзүмдүн кыздарыма сөзсүз спорт менен машыгуусуна жардам кыламын дагы, түрткү болом сөзсүз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен Мамашарипов Жолдубай, Жергалбек Чоңоловдун тренери болом. Москва шаарында 10 жылдан бери тренер болуп иштейм. Колумда данный момент 100ге жакын окуучуларым бар. Буга чейин 10 жыл арасында бир панкратион боюнча чемпион мир чыгардым. ВФР таймаш кулатуу боюнча 5 чемпион мир чыгардым. Дагы күмүш боевой самбо боюнча чемпионат мирде күмүш медалды уткан балам бар. Дагы айта кетсем көп ийгиликтер көп. Дагы буга чейин өзүм мектеп маалында бокс боюнча машыгып жүргөм. Райондук, областтык, республикалык деңгээлде Кыргызстанда бокс боюнча чоң ийгиликтерге жеткенбиз. Андан кийин студенттик мезгилде эркин күрөш боюнча чоң ийгиликтерге жетиштик. Өзбекстанда, Кыргызстан республиканский чемпионаттарында чоң ийгиликтерди жаратканбыз. Андан кийин ушу Москва шаарына келип боевой самбо боюнча выступать этип жүрдүк. Боевой самбо боюнча Россиянын бир нече жолку эл аралык турнирлерин утканбыз. Россиянын азыр мастер спорт по боевому самбомун берди. Тренерлик курстарды окуп, ушу боевой самбо боюнча, ММА боюнча, судейство боюнча баардык курстарды окуп, 10 жылдан бери Москва шаарында тренер болуп эмгектенип келем. Убакытты кантип бөлөсүз? Убакытты азыр основной меники ушу 4 группам бар. Мурун иштеп, анан тренер болуп иштечилем. Азыр ушу группам көбөйгөндөн кийин жумушумду таштап, только тренерлик кесипке өтүп алдым азыр. Клубуңуздагы балдарыңыз немесе убакытты кантип бөлүшөт? Алар жүрдү сиз менен гана эмес, сизге башка да жумуштарда иштешет да. Эми көп спортко кызыккандар келет, основной өзү үчүн кылгандар келет. 50% деп айта алам. Москва шаарында иштегендер иштери эрте бүтөт, 6-да, 7-де бүткөн, ыңгайлуу болгон биздин мекендештер келет. Кимге ыңгайсыз болсо, иши анан кийин тренировка алар келбейт. Ошол ишине карап, ыңгайлуу болгондо гана балдар келишет. Алардын убактысына карап сиз өзүңүздүн убактыңызды бөлөсүзбү? Түшүнбөйм. Болотпу? Иштен бошой албай калат, тренировка же кеч калып калат, ушундайларды баягы. Бизде кеч калуу деген нерсе сиңип калган. Ооба. Биздин азыр группабыз ар кыл.
Мисалы 5-тен 6-да иштери бүткөндөр саат 8:30-дан 10-га чейинки убакытта келишет тренировкага. Анан иши кеч бүтүп калгандар 9-да 9:30-да иши бүткөндөр саат кечки 10-дагы графикке келишет. Ошентип бир 4 график кылып алганбыз. Ночто иштегендер да келишет. Ночто иштегендер эртең мененки группага келишет. Ошол биздин балдар, кыргыз эли, кыргыз мекендештерибиз, кыргыз жаштары азыр спортко кызыгып, жакшы ийгиликтерди жарата баштады. Бул биздин келечектеги кичинекей кыргыз жарандарына болгон үлгү деп ойлойм. Бир жамандык баягы кафе, клуб, ушундай жаман жолдордон алысыраак болот деп ойлойм. Спортко келип, кичине болсо дагы өзү үчүн, карьерасы үчүн иштеген, тренировка кылган кыргыз жаштарына. Кыргыз спорт клубтар аябай көп экен да. Ортодо мамилеңиздер кандай? Ортодо бирге иш алып барасыздар, же ар ким өзүнүн багыты менен кете берет. Атамдар ошо болгондо колун өсөт го, өзгөрөт. Алдыга жылуу. Кыргыз спорт клубтары Москвада өтө көп. 20-дан ашык где-то официально иштеп аткандары. Бул клубтардын баарын башын бириктирип, бизде Улан Кошматов деген байкебиз бар. Баардыгын чогултуп, бир жерде ынтымакта, биримдикте жакшы чай ичип отуруп, сүйлөшүп отурабыз. Ар кандай моменттер болуп калат, ийгиликтер болуп калат. Ошондо чогулабыз баарыбыз, ынтымакта, биримдиктебиз ар дайым. Тренерлер менен, ар бир клубтар бири-бири менен, ичиндеги спортчулар бири-бири менен ынтымакта, биримдиктебиз. Пока жаман тубулуш болгон жок, баарыбыз ынтымактабыз. Көп спорт клубтун сапаты ошого жооп береби? Бизде көп спорт клуб болгонун себеби мындай жакшы бир жагы. Баягы неме болот да? Соревнование болот. Соревнование болот. Бир клуб жакшы ийгилик көрсөтсө, экинчи клуб ошол ийгиликке жетем деп умтулат. Көп клуб болгондун немеси ушул, жакшы жагы. Анан сапатсыз деп атасын. Анан кээ тренерлер алып кете албай калгандар чекеге чыгып жок болуп кетип атат. Иштете албай чыгып кетип атат. Баягы гонкага түшүп, лучший соревновательный гонкага түшүп лучший болобуз дегендер уже чыгып кетип атат алдыга. Артта калгандар калып кетип атат. Аракет кылып, эмгек кылгандар алдыга жылып атат. Жаштарга каалоо тилегиңиз? Жаштарга каалоо тилегим, жаштар ыймандуу болгула, ынсаптуу болгула, спорт менен машыккыла ар дайым. Бекер убактыңарды только спортко, илимге, ыйманга жумшагыла.